Акыйкатчы институтунун маалыматы боюнча өлкөдө 5000ге жакын жарандыгы жок адам бар. Булар этникалык кыргыздар. Азыр алар кайрылман макамын алып жатышат. Өздүгүн тастыктай турган расмий документтери жок жарандар да бар. Санариптик өнүктүрүү министрлигине жарандыгы жана паспорту жок жарандардын так санын аныктоо милдети тапшырылды. Поэтому мы попросили дать точную информацию. Кыргызстанда соңку жылдары жарандыгы жок жарандарды документтештирүү иштери жүрүп жатат. Ошондуктан биз тиешелүү органдарга кайрылып канча адам документтештирилген сурадык. Анын ичинен канча адам кайрылман, канчасы жарандыгы жок жарандар. За 2021 год указанными 2021 жылы атайын комиссиянын чечими менен 5321 адам документтештирилип, улуттук паспортко ээ болду. 175 адам жарандыгы жок жаран катары таанылды. Ал эми 2022 жылдын 5 айында 5559 адам документтештирилип, улуттук паспорт берилди. Кеңешменин жүрүшүндө күзүндө Женева шаарында сунуштала турган жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пактынын ченемдерин аткаруу жөнүндө Кыргызстандын 3-чү мезгилдүү баяндамасын даярдоо маселеси жана адам укуктары боюнча мамлекеттик органдардын ишин координациялоо маселелери да талкууланды. по некоторым моментам Материалдарды тыкыр даярдоо зарыл. Баяндаманын негизги бөлүгүн деталдуу иштеп чыгуу керек. Кээде биздин жоопторубуздун мазмуну укук коргоо органдарынын жообу болуп калат. Координациялык кеңеш катары биз республиканын макулдашылган позициясын иштеп чыгышыбыз керек. Ошол эле учурда мамлекеттик жардам жана аялдар менен балдарды социалдык жактан колдоо жаатында да көп иштер аткарылып жатат. Бейөкмөт уюмдар менен биргеликте элеттик аялдарды түрдүү кесиптерге ыңгайлаштыруу жана окутуу программалары иштелип чыгууда. Министрлик менен мекемелерге калктын аялуу катмарына колдоо көрсөтүү мүмкүнчүлүктөрү боюнча, анын ичинде эл аралык уюмдар менен иш алып баруу иштерин жакшыртуу тапшырмасы коюлду. Нургүл Жумабекова, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.